туугандар, биз төө курбанчылык кылып Тайып шаарына зыяратка кеттик эле. Бул жакта столовойго заказ берип 100 кишиге тамак жедиргенге келсек, мынакей тамактар даяр болуп калыптыр. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдан сахабалар эң жакшы ажыл кайсы дегенде, көп тамак жедирүү жана көп салам таркатуу деп айткан экен да. Биз ошого амал кылып, мынакей биздин Таластын жамааты ким көңүлүнөн чыккан акчаны берсе болот деп, ар ким көңүлүнөн чыгарып, акча чогултуп бир төө курбанчылык кылып, мынакей адамдарга тамак жедирүү менен бирге умураны аткарып жатабыз. Машалла, мынакей кырчы Таластын жигиттери Ихрам абалда кызматта, машалла. Алла разы болсун, айт таксыр. Эмил акем, Алла разы болсун. Алла разы болсун акелерим. Молдал акем, Алла разы болсун. Кызматыңыз кабыл болсун. Ихрам абалда кызматта, машалла. 100 адамга тамак жедирип жатабыз. Төөнүн эти кызык болуп атат баарына. Ола тамак таттуу болсун. Төөнүн эти кандай экен? Соң экенби? Айып эке кандай экен? Соң экен, айбай. Жактыбы төөнүн эти? 38 жыл жашап, биринчи жолу төөнүн этин жеп атам. Аллаху акбар. Умрага келип Маккадан жеп атам. Пайгамбардын жери. Дамла мурда жегенсизби? Assalamu alaikum жамаат, кандайсыздарбы? Мен деле бир эстеп ойлонуп көрсөм, биринчи жолу жеп атат окшойм, ошо 30 жылдан бери. Умранын берекетин Аллах таала. Жегенде да Меккеде жеп атабыз. Машалла. Мынакей ушинтип Таластын жамааты. Төөнүн эти 8 саат, 10 саат, 12 саатта бышат экен да. Бирок аябай жумшак бышыптыр, жакшы экен. Рамун ушунча берекелүү төө болду ушунча. Канча деген жакта жашаган бармалыктарга, муктаждарга бөлүп берди, алхамдулилlah. Алла кабыл кылсын. Бул жерде умрада жүргөн кыргыздарга баарына жетти, өзүбүздүн жамаатка машалла. Кудай буйрса калган бул жерде окуп аткан студенттерге буйрса бөлүп берели деп атабыз иншалла. Алла разы болсун. Бул жерде көпчүлүк эле төөнүн этин биринчи жеп атса керек, баары эле сүйүнүшүп атат. Көп биринчи жолу жеп атат. Пайгамбарыбыз айткан экен го, эң жакшы ажыл көп тамак жедирүү деп, ошого амал кылып, мынакей. Буйрса жакшы бир жөрөлгөнү баштап берди машалла. Келерки жамааттарга дагы калган ажылар дагы эми ушинтип үлгү болуп, Кудай буйрса. Арабтардын эле тамагын жей бербей, алардан сурай бербей, биз дагы бере тургандардан болойлу. Машалла. Амин, амин, амин. Кыргызстан буйрса эме. Амин, амин. Ажыкелер төөнүн эти кандай болуптур? Жакшы. Төөнүн эти кандай экен? Алхамдулилlah, жакшы болуптур. Жакшы экенби? Машалла. Мынакей бул жакта ажап Беларуска дагы өзүнчө бурчка уюштурдук. Баары сүйүнүшүп атат төөнүн этин. Ооба, төөнүн эти кандай экен? Жакшы экенби, жумшак экенби? Алла кабыл кылсын ушу кылган курбанчылыктарыбызды. Урматтуу туугандар, туура эмес комментарий жазгандан сактаныңыздар. Мактанып жатабы же кандай деп. Андай эч кандай ниет жок, мактануу, рия кылуу болгону биздин артыбыздан дагы келе турган умра кылуучу ажыкелерибизге да бир жол баштап берип коюу максатында эле тартып койгоп жатабыз. Эң жакшы умра болуш үчүн дагы караңыздар, эң жакшы ажылык болуш үчүн көп салам таркатуу жана көп тамак жедирүү. Ошол жолду баштап биз Кудай буйрса амал кылып, сиздерге дагы келгенде ушундай курбанчылыктарды уюштуруп, көп тамак жедирүүнү сиздерге дагы сунуштайбыз. Мынакей Таластар. Жапаш акем да жүрүп бул жакта. Алла насип кылсын баарыңыздар. Ажылыкка машалла. Сонун экен, келиш керек экен. Билбей жүрүптүр көп нерсе. Машалла, сонун керек экен. Алла ушу Алла элиме тынччылык болсун, өмүрүңүзгө тынччылык болсун. Баардык жакшылыктар болсун кыргыз элинде. Баарыңыздарды насип кылсын. Кар жаап, жамгыр жаадын деп да дуа кылып койгон сендер суранып атат. Кар жаасын, жамгыр жаап. Амин, амин. Быйыл мөлчүлүк болуп, Кудай буйрса, элде тынччылык, токчулук болсун. Амин, Алла разы болсун. Ожам айтам. Жеңиш кудам, Алла разы болсун. Мынакей Ихрам абалында кызматта. Алла кабыл кылсын. Алла кабыл кылсын. Машалла.
Assalamu alaikum. Кандай дамылар, жақсылар, азыңыз қабыл Allah болсын. razı olsun maşallah. Талас еліне бір-екі ауыз сөз. Hem talasıklar sizler krasavчиксиңер да maşallah. Барлық жақта алда жүресіңер. Maşallah, үлгілі болып жүресіңер. Аллах Таала сілерді жақсылықтар ашқыш қылсын. Hem сілерді көріп maşallah да билим шейх баштады, сілер уланды отасыңар. Балким буга чейин да кылаткандар бар. Аллахым барын кабыл кылсын. Maşallah, жақсы. Аллах калсын канча жамааттарды чакырып, баштарын бириктирип, икрам кылып садака кылып атасыңар. Аллах кабыл кылсын. Maşallah. Amin. O жаратканында бүгүнкү көргөн чалган азаматтарга өмүрлөрү узун болсун, келечектерге болсун. Баш бергенге баш берсин деп Аллахтара зыяраттар Аллахтара кабыл кылсын. Солгон балалардын каны менен ушул мусулман, мен мусулманмын дегендер ушулардын денесиндеги каралыктарды көзтүлгөндөрдүн баардыгы ушул менен сынып таштап, жаратканыбызда баардыгыбызга Tuntuma kırısı ketmez, devlet versin, Bartos'ta şu imam versin, cürevüzü toltura, Kırgızistan'daki birlikte oturgandır Allah Taala yüreklerin imam verip, elim gelin degen penceler göre çıkan Allah Taala nasip olsun, sağırlılık versin, şu ziyaretleri Allah Taala kabul kılıp, her gemimiz emine tilep, kızlar şu tilebüzü Allah Taala kabul olsun. Amin. Koşmayınız. Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу туугандар, ажекелер. Биринчиден Аллах Таала мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салам салаваттар болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам хадисте айтат: "Маллам яшкуринна салам яшкурилла". Ким адамдарга рахматын айта албаса, ал жаратуучу Аллага да рахматын айта албайт дейт. Ошондуктан адамдын жакшылыктарына биз жеп алып туруп, жөн эле кетип калбашыбыз керек, балким рахматыбызды айтып коюшубуз керек экен да. Анткени мына альхамдулилла ушул жамаат машалла мына баарыбызды чакырып, баарыбыздын баштарыбызды бир кылып, мына икром кылып, тамак аш берип жатат. Бул дагы болсо бир хадждын, умранын макбул кабыл кылынганын бир белгиси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан: "Хаджул мабрур лайса лаху жазаун иллал жанна". Кайсыл адамдын ажылыгы, умрасы кабыл болсо, анын сыйлыгы бир гана бейиш болот деп айткан. Ошондо пайгамбарыбыздан сурашкан: "Хаджул мабрурдун белгилери кайсыл? Ажылык умра кабыл болгондун белгиси кайсыл?" дегенде ушул 3 нерсени айткан. Биринчи туам, башка бирөөлөргө тамак аш берүү, бирөөлөрдүн курсагын тойгузуу деп айткан. Мына ушул жамаат азыр канча деген адамдардын баштын бириктирип, курсактарын тойгузуп, төө союшуп, машалла көптөн бери жолсо эч ким жашоосунда төөнүн этин жеп көрбөгөндөр бар. 40 жыл, 50 жыл, 60 жыл жашаган, бардык эттерди жеген, бирок төөнүн этин жебеген, альхамдулилла ажылыкка келип, Мекке шаарында төөнүн этин жеп жатабыз биринчи жолу. Экинчи белгиси болсо ифшау салам таркаткандар деп айтты. Салам көп таркатабыз, тааныйсыңбы, тааныбайсыңбы, апапакпы, капкарабы, бардыгына салам көп таркаткан болсо, бул умранын кабыл болгон белгиси. Үчүнчүсү валинул калам, жылуу жумшак сылык сөздөрдү сүйлөө дейт да. Бул жакка келгенден кийин эч кимди борой болбой, катуу сүйлөбөй, көңүлүн оорутпай, балким дайыма жакшы сөздөрдү сүйлөп турушубуз керек экен да. Ошондуктан аалымдарыбыз айткан сөзү бар: кимдин эки көзү болсочу, бир көзү менен адамдардын жалаң жакшы жактарын карасын, экинчи көзү менен өзүнүн кемчилигин карасын дейт да. Ошондуктан сүйлөсөңөр жакшы сүйлөгүлө, болбосо мунчукпагыла, жакшы сөздөрдү сүйлөгүлө, болбосоңор жаман сөз сүйлөбөгүлө, бирөөлөргө пайда жеткиргиле. Пайда жеткире албайсыңарбы, зыян жеткирбегиле деген да. Мына ошондуктан умрабыз кабыл болсун десек, ажылыбыз кабыл болсун десек, ушул 3 нерсеге амал кылат экенбиз. Башка бирөөлөргө тамак аш берип, курсактарын тойгузуп, көп салам айтабыз, жана жакшы сөздөр, жылуу сөздөр амал кылат экенбиз. Мына Аллах Таала ушул жамаатка Аллахым береке берсин, жана бардык мына альхамдулилла азыр күндө 10.000 деген Кыргызстандан келген биздин туугандарыбыз бар экен. Умрага келген 10.000 кыргыз бар экен. Жаңы эле келе атсак бир байке айтат, 2006-жылы ажылыкка келгенде дейт, кыргыздарды көрүш дефицит эле дейт. Bir Kırgız'dı kalpakты көрүп калсак, артынан чуркап барып кучактап кыргыз бар экен деп 2006-жылы биз аябай сүйүнөт элек. Азыр кыргыздар көбөйүп кеткендиктен бири-бирине салам да бербей калыптыр дейт. Альхамдулилла, мына 10.000 деген Кыргызстан, демек Кудайым буйруса, мына кыргыздар төө союп, бардыгын жамааттан башын чакырып, тамак берип аткандыгы, 10.000 кыргыз келип умра кылып аткандыгы, Кудайым буйруса бул келечек кенендин белгиси. Кудайым буйруса мамлекетибиз
өскөн, өнүккөн, иншаллах бүткүл ааламга сабак бере турган эң чоң мыкты азаматтар, батырлар, берешендер, жооматтар, аалымдар, күчтүү каарылар Кудайым буйруса мамлекетибизден чыксын. Бүткүл ааламга кайра имам Бухари, имам Тирмизи убагында кандай күчтүү ааламда бүткүл ааламга сабак берип мугалим болгондой ушундай деңгээлге иншаллах жетели. Аллахым ушул жамааттын кылган курбанчылыктарын кабыл кылган бардык жакшылыктарын кабыл кылган. Аллахым бардыгыбыздын кандай жакшы ниет максатта келген болсок Алла өзү орундаткан болсун. Бардыгыбыз умраларыбызды Алла кабыл кылган болсун. Энеден кандай төрөлгөн бала күнөөдөн таза болсо, Аллах Таала баарыбызды умрадан кайтып баргандан кайра Кыргызстанга ушундай күнөөдөн таптаза бойдон жаңы дептер ачылгандай кылып, иншаллах Аллах Таала баарыбызды ушундай таза бойдон кайтууга насип кылган болсун. Кыяматка чейин келген урпактарыбыз дагы ушундай ыйык Мекке, Медина шаарларына келип, ушундай тавафтарды кылып, умра амалдарын кылууга Алла насип кылган болсун. Балдарыбыз келсин, неберелерибиз келсин, чөбөрөлөрүбүз келсин, кыяматка чейин келген урпактарыбыз келсин. Ушул умрабыз акыркы болуп калбасын. Аллахым жыл сайын умра кылууну Алла баарыбызга тавфик насип кылган болсун. Канча деген дуа кылып атабыз, Алладан суранып атабыз. Ушул кылган бардык дуалардын баарын Аллах өзү орундатып кабыл кылган болсун. Ва саллаллаху аля набийил карим ва аля алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика я архамар. Алла разы болсун, Алла кабыл кылсын. Amin amin amin. Aman bol gacılar kabul olsun. Amin amin. Rahmat. Son iş günüsün alayım aynen. Rahmat. Yaxshiliklar nasib qilsin. Tanajoning sog' bo'lsin ala. Go'zallik bo'layotgansiz. Nur yoqib turibdi. Bundan ham nurli bo'lsin. Hammaga yoqimtoy bo'lsin. Bolalaringiz qadringizga yetadigan iymonli, islomli qadrlarga yetadi. Bizni mamlakatimiz ham shunaqa, yana shunaqa iymonli, islomli ko'payib, Qirg'izistonimizga Alloh nurini, davlatini ziyoda qilsin. Mana shu hamma bolalarimiz shunaqa go'zal bo'lib, bizim bolalarimiz ham sizlarga o'xshab, mana shu ehson qiladigan, go'zal tarbiyali, ilmdor, maqtali bolalardan bo'lishdan. Robbil yassir va la ta'sir. Robbil bil xayrlidan davlatini Robbana atina fid hasanatan va qina rahmatka arhamar sahobalaridan davlatini. Amin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Özbek Acı apabız аябай жаштарга ыраазычылыгын билдирип, биздин Өзбекстандан да ушундай ихсан кыла турган, икром кыла турган жаштар көбөйсүн деп Кыргызстандын таластын жаштарына суктанып кетти, батасын берип, Алла кабыл кылсын. Машалла, машалла. Салаттан салам. Кыргызымдын кыран жигиттер таластын мыктыларына Кудай буйруса бүгүн иншалла. Машалла. Төөнеттер жалаң, сулпет болот экен да, я? Сулпет жумшак болот экен да, сонун экен, я? болот экен да, төөнети. Төөнет аябай даамдуу болот экен курдакка тууганда.